6 жаштагы Арген Мырзабеков бул турнирде 6 жаштан 9 жашка чейинкилер арасында өткөн мелдеште биринчи орунду багындырды. Агайынын айтымында үйрөнгөнүнө аз убакыт болсо да шахматты бат өздөштүрүп, жакшы жыйынтыктарга жетише баштаган. Мен шахматты ойногонду жакшы көрөм. Эң биринчи мага апам үйрөткөн. Күзүндөн бери ойноп келатам. Шахмат ойногондон жыркап эс алып калатам. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учка каршы күрөшүү күнүнө карата жыл сайын шахмат боюнча турнир уюштурулуп келет. Бул жолку мелдешке Нарын шаарынын мектептеринен жалпы 40тан ашуун башталгыч класстын окуучулары катышууда. Аны Нарын облустук кургак учка каршы күрөшүү борбору менен балдардын билим берүү борбору биргеликте уюштурган. Жаш балдар арасында ушул шахмат ойunu боюнча атайын конкурс уюштуруп, ошол конкурстун негизинде балдарыбызды бир жакшы дебиссе чакырып, ошо кургак учуктан сактанабыз деп ушул темада биз ошо балдарга бүгүн жакшы оюндарды уюштуруп, шахмат боюнча өзүбүздүн ушу белек бешкектерибизди берип, балдарыбызды дагы ушу кубандырып кетели деген максатта келип калдык. Негизи биз шахмат федерациясы Нарын жергесинде ар дайым шахмат мелдештерин өтүп жүрөбүз. Анткени адам бул шахматтагы спорттун бир түрү да. Бирок акылдын спорту деп коебуз. Ар дайым балдар акылга басым жасаган балдардын баары шахмат ойношот. Акыркы жылдары шахматка кызыккан оюнчулардын саны арбып, учурда балдардын билим берүү борборунда 200дөн ашуун окуучу шахмат ийриминде билим алып жатышат. Буга чейинки өткөрүлүп келген шахмат турниринен облус ичинен 23 окуучу мыкты деп тандалып алынып, республикалык мелдешке жолдомо алган. Алина Санкулова, Мирзат Муталипова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.